Акцияны айтсам азыр куттуктайм силерди дагы. Жеңилдеп калышыңар менен куттуктайм. Көрүүсү алдыда дагы волонтерликке демекчимиз биз ошо жалпы кыргыз эли силерди колдоп атат. Анысы негизи эле үйдөн баштан аякка түшүнүп өзүңөр чуркап жүрсөңөр, кайсынысы спонсордон болду, кайсынысы чогулган акчадан болду, негизи эле канча акча чогулду ошол эмнелерди айтып берчү. Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим. Башынан баштап эле билесиздер, мен ар бир видеомдо ошол кайрымдуу жарандар азырынча өздөрүн көргөзбөй атат, өздөрүн айттырбай атат деп айтып жүрчүм. Аягына чейин өздөрүн вообще айттырган жок. Бүгүн биз сурандык, эми ушунча сиздер бул жака салымыңыздарды коштуңуздар, сиздерди бир ачыктап коелу деп. Ошол эң чоң салым кошкондор Талас областынын жалпы 85-тери болду. Ушунчалык ынтымактуу, ушундай сплоченный, ушундай таң калдым. Бат эле бир күндүн ичинде эле акча чогулуп салышты окшойт даже. Анткени бир күндө келишти, биз жардам беребиз деп. Эртеси эле уже фундаментти башталды. Ишке киришти. Ишке киришип бир күндө эле ошо түнү менен эле акчаны чогулуп коюштур. Анан бысмылда дегенде ушул фундаменттен башталды. Мынакей биздин ардактуу спонсорлорубуз, чоң салым кошкон спонсорлорубуз артыбызда турат. Бул жерде жалпы мына ошо мүчөлөр эле келди. Булар аябай көп, анткени баардык Талас областын кылып атпайбы. Ошо бысмылда дегенде фундаментин куюп беришти. Фундаментин материалын дагы өздөрү камсыздап, уста акыларын дагы өздөрү камсыздап,усталарды тауып, биз ал жагына эч кандай баш ооруткан жокпуз. Андан кийин ушул менен бүтүп калабы десек, жок. Биз дуалын да тургузуп беребиз деп, бул дуалын да материалын полный алышып, жанагындай эле уста акысын дагы төлөп, сыртын шыватып беришти. Андан кийин да токтолуп калбастан, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай крышасын дагы жаап берди, полный материалдарын алып берди. Мына чекесиндеги сайдингтерге чейин материалдарын 85 алып берди. Жапканым болсо дагы башка усталар ушул кайрымдуулук кылабыз деп жаап беришти да, 2 бригада келип. Ушундай болду. Аны менен да чектелип калган жок. Мына үйдүн ичин уже өзүбүз эле элден чогулган акчага бүтүрөбүз дегенбиз, бирок жок, биз дагы салымыбызды кошобуз, бизде дагы чогулган акчалар бар деп. Ички эшиктерди дагы 85 алып беришти. Андан кийин эми бүгүн ушу конок болуп кеттиңиздер, сиздерге ыраазычылык билдиребиз десек, бүгүн да кур келбестер. Жаңы эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, кухняда столдар турат, ошону белек катары бүгүн ала келишти. Үйгө, ооба. Жана ошондой эле бүгүнкү тойчукка биз дагы кур келбейбиз деп, 2 койду ушул тойчукка арнап, союп кетичинде таштап кетишти. Ушунчалык бардык жактан салым кошушту. Биз башта туугандай эле болуп калдык. Ушундай терең ыраазычылык билдиребиз. Ынтымактар дагы арта берсин. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, аты жөнүңүздү Талас облусунун 85 жылкыларынын топ башчысы деп коебуз сизде. Ошакты жетектеп баардыгын өз колуңуздарга алыпсыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Анан өзүңүздөр жөнүндө да бир аз айта кетсеңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушул Талас областынын жалпы 1985 жыл туулган жигиттердин амирсабы болобуз. Бизден дагы амирсаптар бар башка. Анан ошо биз Адилеттин баягы YouTube'дан көрүп калып, анан Адилеттин 85 экен угуп, анан жеринен көрүп келели деп, балдар чогулуп барып көрүп, ошо акыл менен таанышып, Адилеттин өзүнөн таанышып, анан ушу жалпы 85-тер менен акылдашып, там салып берели деп аракет кылып баштаганбыз. Ушул аракетибиздин жыйынтыгы бүгүн жакшы ийгиликке жетип атабыз. Ушул ынтымагыбыздын берекеси деп ойлойм. Иштериңиздер кезектерин каалайбыз. Мындан кийин да токтоп калбайт деп үмүттөнөбүз. Башка жактарга дагы ушундай үлгү көрсөтүп, жардам берип жүрөбүз. Эң главный спонсорлор Талас 85-тери. Үйүнө биз деле кургоого келбей, кече күнү столубуз келип калды окшойт. Анан биз көрүндүгүн ала келгенбиз. Атлет мындай кылалы. Ушул жерде мээнет кылып жүргөн Максат акенин аксана. Экөөнүн аксана силерге. Көрүндүгүңөр. Атлет сол сага 85-терин аткан. Рахмат, видеолорун алууга болсоңуздар. Жолдош балдар ушул отурду, тебе атайсыз болду. Харлан.
Bu çoğuz kuramazdık ama bize şundan gitteriz para. Şular bana bir semih tansa kuraklar. Tamam, ne çizdi? Buyurun hanım gel. Duamız getiririz.